Мына эми баары билинди. Бул түрү менен согуш дагы көпкө созулчудайбы? Себеби Россияда, Украинада батыштын масон дейбизби? Глобалисттер дейбизби? Айтор ушулар эки башка тобунун көрсөтмөлөрү менен иш кылат. Болгону алардын жеми болду. Россия башында ойлогон планы ишке ашпай калып, өтө катуу экономикалык катуу аскердик коргонуунун артынан сокку жеди. Бул согушту жеңүүсү өтө кыйынчылыкка турат. Жеңе албайт деп айтса да болот. Себеби Украинанын саясатчыларынын арасында оппозиция тарап же Россияны колдогон адамдар жок. Ал эми Украинанын расмий түрдө 25 миңден ашуун, бейрасмий экесе көп болуусу мүмкүн. Орус аскерлеринин алган курал-жарактар бар. Жараны курал-жарак менен камсыздалып, жарандык коргонууну түздү. Жалпы Украина элинин кыжырына тийип, орусту жактаган инсандар жоголду сыяктуу. Ал эми Россия Киевди басып алса деле, Украинага келе турган жаңы бийлик деле орустарга жеңил олжо болбойт. Орустар жеңилүү ызаасы менен кетүүдөн коркот. Чоң державанын оброю түшөт. Мынакей, так ушул себептүү согуш көпкө чейин улануусу мүмкүн деген жоромолдор айтылууда. Ал эми Киевди орустар алса да, башка райондору каршылык көргөзүп, кайра орустарды кууп чыкпайынча согуш улана бере тургандай сезилип жаткандай. Ал эми эс өлкөлөрү НАТО Украинага аскерий курал-жарактарды берип жаткандыгы үчүн Украина демин бекем кысып, каршылыкты дагы да күчөтө берүүдө. Ал эми Россияга киргизилген санкциялардан улам Россияда толкундоолор чыгышы мүмкүн. Башаламандыктар башталып, Украина менен каршы согушууга барбай, согуштан баш тарткандар көбөйөт. Россия жеңсе деле жеңүүчү болуп чыкпайт, жеңилүү азабын тартат. Кыскасын айта берсе, эл арасында мына так ушундай жоромолдор чыга берет экен. Ал эми силер кандай ойлойсуздар? Комментарийге калтыра кетиңиздер. Жана да мына бул шумдуктуу жаңылыктарды толугу менен көрүп чыгыңыз. Эл чындыкты билсин. Кыскасы, өлкөлөр согушту кызытып атышат, эми бизнестин үчтөрү күч алат. Биринчи курал-жарак, экинчи дары-дармек, үчүнчү курулуш материалдары. Согуш бүткөндө Украинанын талкалаган шаарларын куруу үчүн атактуу холдингдер арасында атаандаштык башталат. Бүгүн Украина коргоо министрлиги 3500 орус аскерлери өлтүрүлгөнүн, 200 жараланганын, 14 учак менен 3 вертолетту атып түшүрүшкөнүн, 102 танканы бомбалагандарын билдирди. Ал эми өздөрүндө 198 киши окко учкан. Франция президенти Макрон дүйнө узакка созула турган орус-Украина согушуна даяр болуусу керек деди. Бул арада Украинага Чехия 8 миллион АКШ 600 миллион доллар өлчөмүндө аскердик курал-жарак жөнөтмөк болду. Румыния 19 миң, Польша 100 миң качкын кабыл алды. Польша 26 мартка чейин Орусияга аба майданын колдондурбай турган болду. Бүгүн кечинде Львов шаарында элге курал-жарак таратылмак болуп турат. Маалымат Манас Осмоновдун Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Зеленский: биз татыктуу жооп берип жатабыз, бул согушта душмандын мүмкүнчүлүгү жок. Украинанын президенти Владимир Зеленский 26 февраль күнү кечинде украиналыктарга кезектеги видео кайрылуусун жолдоду. Анда ал Украина өлкө бошотуу үчүн канча керек болсо ошончо күрөшө тургандыгын айтты. Украинаны коргоо даярдыгы бири-бирибизге болгон тилектештигибиз жана эр жүрөктүүлүгүбүз өлкөбүздү оккупациялоо сценарийин бузду. Биз татыктуу каршылык көрсөтүп жатабыз, биз өлкөнү бошотуу үчүн канча убакыт керек болсо ошончолук күрөшөбүз. Аткылуу уланып жатса дагы бул талашсыз согушта душмандын мүмкүнчүлүгү жок, деди Зеленский. Зеленский Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган аны менен сүйлөшүүсүндө Украинадагы кырдаал боюнча Орусияга сүйлөшүүлөрдү уюштурууну сунуштаганын айтты. Алиев менен Эрдоган Орусия менен сүйлөшүүлөрдү уюштурууну сунушташты. Муну кубаттоого гана болот, деди Украин президенти. Зеленский ошондой эле бардык Европа өлкөлөрү Орусияны банктар аралык SWIFT эл аралык которуу системасынан ажыратууга макул болгонун айтты. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Орус маалымат каражаттары Садыр Жапаров Орусиянын аракеттерин колдой турганын билдирди. Кечээ 26 февралда президент Садыр Жапаров Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президенттин администрациясынан тараптар күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди талкуулашып, Украинанын айланасындагы кырдаал боюнча пикир алышканын кабарлашты. Ал эми орусиялык маалымат каражаттары Кремлдин басма сөз кызматына таянып, Садыр Жапаров Орусиянын аракеттерин колдой турганын билдиришти деп жазышат. Садыр Жапаров Минск келишимдерин бузгандыгы үчүн Киевдин жоопкерчилигин белгилеп, Донбасстын карапайым калкын коргоо боюнча орус тараптын чечкиндүү аракеттерин колдой турганын билдирди. Мындан тышкары өлкө лидери Украинадагы кырдаалды талкуулап, стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштыктын орус-кыргыз мамилелеринин ар тараптуу чындыгы эки тараптын ниетин ырасташты. Владимир Путин ошондой эле Садыр Жапаровго принципиалдуу тилектештиги үчүн ыраазычылык билдирди деп айтылат маалыматта.
Эл чындыкты билсин. 5 жылга созулган улуу ата мемкендик согуш убагында ушул эле куйту Америка кайсыл өлкө жеңе баштаса ошол тарапка жардам беребиз дешип, көркелемиштей крысадай болушуп, ийинден башын чыгарып аңдып жатышкан. Ошонун сыңарындай Союздан таркаган өлкөлөрдүн көпчүлүгү эмне болуп кетет экен дешип, союздаш болгонуна карабай Путинге телефон чала албай пысып жаткан учурда биздин президентибиз эң оболу калыс адам катары өзүнүн бийик адамгерчилиги менен андан соң Орусияда иштеп жашап жүргөн миллиондогон өз элинин тагдырын ойлоп орус падышасы менен байланышып, колдоо көрсөткөн үчүн рахмат айтып, ыраазычылык билдиришибиз керек. Кандай болгон күндө да биз орустар менен 70 жылдан ашык бир өлкө болуп бирге жашап ичкен суубуз, жеген наныбыз, коргогон армиябыз, атүгүл борборубуз Москва бир болгону жалганбы? Орустардын эмне жамандык көрдүк? Орустардын жакшы адаттарын, чынчылдыгын, патриоттук күчтүү сезимин, гумандуулугун өзүбүзгө сиңирип албай, жаман жагын үйрөнүп алганыбыз үчүн биз өзүбүз күнөөлүүбүз. 70 жыл бирге жашап, бирок тоолорубузду бузуп, алтын чугуп, мөңгүлөрдү талкалап, экологиябызга бегейсиз зыяндарды алып келип, бизди карыска орустар батырган жок да. Пешенебиздеги агып түгөнгөн шорубузду өзүбүздүн эле Катынчалыш, Подкаблучник Акаев баштаган кыргыздар алып келишпедиби? Орустар барлыгы өз алдыңарча эгемендүү болуп жыргап жашай бергиле деп бөлүп коюп да бизден кутула албай жүрүшпөйбү? Орустардын тирилиги бизсиз деле сопсонун өтөт, а биздикичи? Жашырганда эмне? Ушул бүгүн Орусиядагы мигрант атпай жабыла топтолуп, сел болуп агып Кыргызстанга барып калышса эмне болобуз? Рита, Улан Үсөйүн, Клара Исмаилова сыяктуу өздөн чыккан өзөктөр ушул нерсе жөнүндө ойлонушабы? Качанкыга чейин батыш акча көрсөтүп койсо, Кыргызстандын ичине бүлүк сала беришет. Ушулардын караны көчөдө көрүнгөндө эле сүйрөп барып камап жазасын бере турган адекватный күч, эрки күчтүү адам барбы биздин өлкөдө? Эгер бар болсо, бүткүл кыргыз элинин соогуна калат эле. Баарыбыз ак батабызды берип, өзүнө ден соолук иштерине ийгилик тилеп калат элек. Ал эми президентибиз Садыр Жапаровго өз элин ойлоп жол туткан үчүн рахмат айтабыз. Өткөндө эле суук маракеде мал союлбасын деген биз үчүн өтө чоң мааниге болгон чечим. Садыр Жапаровдун чыныгы журт атасы болуп алганын билдирген. Эми президентибиз батыш жылдарда азаттык окшогон Американын биздин өлкөгө таштаган десанттарын, эмпо сыяктуу культурдун тилемчилери жана чаламолду дин бусары биттеген араб кулдарды жөнгө салып, мүмкүн болсо таптакыр тыйып берсе, нур үстүнө нур болмок. Элибизге тынчтык орнап, ал эми бийликтин иштегенине жолто жоголуп алга карай шыр кетмек деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Украинадагы кыргыз жарандарын Венгрия аркылуу эвакуациялоо иши болбой калды, элчи себебин айтты. Украинадагы кыргыз жарандарын Венгрия аркылуу эвакуациялоонун биринин этабы бүгүн 27 февралга белгиленген. Тилекке каршы Киев Венгрия эвакуациясы болбой калды. Бул тууралуу Кыргыз өлкөсүнүн Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов билдирди. Киев шаарынын мэриясынын чечимине ылайык дүйшөмбү күнгө чейин коменданттык саат киргизилип, пландалган эвакуация 28 февралга жылдырылды. Жарандарыбызды коменданттык саат бүгүнгө чейин коопсуз жайларда калып турууга чакырам. Себеби шаарда жүргөнгө тыюу салынды жана көчөдө кармалган жарандарды диверсант катары таанышып камакка алышат, дейт элчи. Булак Супер.kg. Эл чындыкты билсин.